Gelgen konuklar, sen söylөгөнүң баары туура. Бирок жана акчаны төлөш керек да. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы? Сен кыргыз элин, кыргыз журтчулугун Манас өлгөндө кылдыңар да, Манас. Манас өлгөндө. Эми кыргыз эл азыр кайгырып турат. Ошол мезгилде азыр Манас өлүп калса, бар кошупчаны кошмоксуңар. Бериш керек. Сизден туран, мына сүйлөп атабыз, мындай да жолдош төрага өзчө фонд түзүп, жолосо ар кандай жолдор бар да, благотворительный кылабы, жана байлар бар, ушулар акырын билгизбей, өзүбүз акча топтоп, Кытайдан кутулалы. Ал эртең деген Манас Белгесай өлтүргөн эмелер биз таямак беле, же бул 3 премьер-министр таямак беле. Бериш керек, бербесеңер чордуңдарга бересиңер, тек барыпчы. Жолдош көп сүйлөтпөй мындайчы, могул мыйзамдын чегинде, бул жерде уурлук болгонду, коррупция болгонду көрүнүп турат. Сен карап көрүңөрчү, кыргыз элинин жакшынакай эл барып туруп, уй кошкон жерге барып, уйунун сүтүн сатып, анан ошого шекер алып, нан алып, балдарын багып атат. Анан байкуштардын бир эчкисине көз артпай, бир жерден чогулуп алып бир бала кылалы. Урматтуу Дастан Атысбек, шуну ойлонуңузчу. Рахмат. Анан бири-бири менен сүйлөшүп, азылдашып сүйлөшкөндө болбойт. Урматтуу силер дагы өзүңөрдүн жасаган нерсеңер боюнга алып, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп депутаттар да калсытка келип айтышпай мындай. Түз жазайлы, көңүл бургандарга чоң рахмат. Рахмат,